кандидатурамды койдум мен да. Анан менин артымда турган дагы көп депутаттар бар. Кыргыздардын боорукерчилиги бар да. Немистерде андай нерсе жок, андай негизилер буларда мындай бир аз муздагыраак эмоциясы бар да. Күндө үйдөн чыгып атканда менин эле классымда эмес, башка класста балдарды ойлоп чыгам. Бирөөгө акча берейин, бирөө жардам берсин, мен сага муну берем деген жок буякта. Армаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, кайрадан сиздер менен мекендештер долбоору жана мен Доронбек Адаханов. Бүгүнкү биздин каарманыбыз биздин мекендешибиз мугаллим айым Раушан Бүйүк болмокчу. Бизден алыстаңыздар, бизди көрүңүздөр. Шона Раушан Бүйүк 1986 жылы 27 февралда Жетөгүз районунда төрөлгөн. Чоң атасы Шонада эркелетчү. Немецтерде бул ысым жагып Германияда Шона дешет. Мектепти 2004 жылы Түптөгү Карымшаков атындагы орто мектептен бүтүргөн. 2004-2007 жылдары Бишкектеги юридикалык академияда окуган. 2007 жылы Германияга эмгек мигранты катары келген. 2016 жылдан баштап өзүн өнүктүрүп мугалимдик кесипти үйрөнө баштаган. Ошол учурдан тарта мугалимдик кесипти аркылап келе жатат. Шаар акимчилигинде 10 жылдан бери волонтер, учурда райондук депутаттыкка талапкер. Үй бүлөлүү, бир уул, бир кыздын апасы. Саламатсызбы? Гутен морген. Гутен морген. Раушан айым, кандайсыз? Жакшыбы, кандай турасыздар? Мекендештер долбоору атайын Кыргызстандан Германия өлкөсүнө келдик. Сиздин ийгиликтериңиз жөнүндө, анан биздин жаштар үчүн маек куруп, мотивация бергенге бир жакшы бир суроолорду берип, сиз менен ушул келечектеги пландарыңыз жөнүндө, азыркы үчүн да ушул иштеп аткан жумушуңуз жөнүндө, сиз жөнүндө айтып берели деп атабыз. Мен ойлойм бүгүнкү маегибиз кызыктуу жана пайдалуу болот деп. Хош келдиңиз. Мен аябай ыраазымын силердин келгениңерге. Айтып берчү, Кыргызстанга, мекенибизге бир аз өзүмдү таанытканыма аябай сүйүнүп, кубанып жатам. Чоң рахмат силерге. Сиз айткандай, Германияда жашаганыма 17 жыл болду быйыл. Келгенимде жөнөкөй эле нянька болуп келгем. Кудайга шүкүрмүн, жакшы үй бүлөгө туш келип калып, ал үй бүлө менен дагы эле бир үй бүлөдөйбүз. Алардын кызындаймын дагы эле. Ошолор жол көстөрүп мага, жол беришип, акыл беришип, бул дережеге келдим. Өзүм Кыргызстандан, Ысык Көлдөн, Түп районунан, Түп айылынан болом. Германиянын Айслинген шаарындабыз. Азыр турган жерибиз, э? Азыр турган жерибиз, менин турган жерим Айслингендин площади. Бул да Айслингендин мэриясы. Мол, э? Бул. Ошол Ратхаус деген бул Ратхаус, акимият менен мэриянын ортосунда да. Немисче, ооба. Немис тилинде. Биякта жанагы справкалар берилет, биякта биздин аким отурат, биякта депутаттар отурат биздин райондон. Ошондой, анан бир канча жылдан бери, 3-4 жылдан бери мындай политикага кызыгып жүргөмүн да политикага. Анан бул азыр мен болгон партияда тааныштарым болуп, ошолор менен жолдо жүрүп, анан бул жылдан бери кандидатурамды койдум мен да. Анан менин артымда турган дагы көп депутаттар бар. Сен кандидатураң койгонго рахмат. Бияктагы мигранттар керек. Мындай мигранттар эмнегедир мигранттар коркушат бул жолго барганда дешип, анан колдошот мени. Жакшы кыласың деп, менин программамды, проектимди жакшы көрүшөт. Ошол. Немистер менен иштеген кандай болот экен? Немистердин табияты кандай, негизи элечи? Анан немистер менен кандай тил табып атасыз бул жакта? Немистер менен
салыштыра албайм кыргыздар менен иштегенди. Мен аяктан кичинекей чагымда кеттим да, 21 жашымда кеттим. Анан аякта биринин кол алтындасың, эн атаңдын үйүндөсүң, мугалимдердин үйүндөсүң, кол алдындасың. Анан окуп жүргөндө эжелерим бар болчу, алар дагы мени колдоп көтөрүп кетишкен. Анан аякта мындай иштеген дүйнөсүн көргөн жокмун Кыргызстанда. Бирок билем оор болгонун. Биякта тил табышам немистер менен, жакшы тил табышам. Немистер иштеген, аракет кылган, тилин үйрөнгөн, булардын культурасын мындай кабыл этип, ошо булардын культурасы менен жашаган мигранттарды жакшы көрүшөт да. Анан ошо менин биографиям буларга дагы бир өзүнчө кызыктуу, келген жерим кызыктуу, алыс, булар көп тааныбаган жер депчи. Анан Кыргызстан десең каяк дешет, анан Казакстан десең дешет, анан Казакстандан бир аз ниже Казакстана десең деп калышат да. Анан бирок Кыргызстанга барып келгендер да бар, тоолордо жана поход кылгандар бар. Анан кичинекей эле өлкөдөн келип, анан ушунча кишиге таанылып, сен ушундай жолдо жүргөнүңө рахмат дешет. Мындай мага жагат немистер менен иштеген. Биякта башка өлкөдөн да келгендер менен иштейм, бирок немистердин пунктуальности, чын айтканы, чын сүйлөшөт, бетке айтышат бирдемесин. Анан ошондой жагат да булардын точности. Анан мен дагы бара-бара эле ошондой болуп калдым. Эми жумушумда да ошондой болушун керек. Мугалим болгондо мындай конкретно, точно иштешин керек. Анан жагат мага немистер менен иштеген. Биздин шаардын жанында бир башка шаарда дагы бир эме бар. Аким Африкадан келген. 11 жыл болуптур бияка келгенине. 11 жылдын ичинде аким болду. Африканец. Анан сүйлөгөнүнөн да грамматикально туура сүйлөсө да акценти бар да, африканский акцент. Анан ал менин кандай десем мындай примерим да. Аны көрүп мен да айтам, эмнеге болбойт депчи. Мен азыр мындай биздин районный депутатка кире алсам, кирем, Кудай буйрса. Андан кийин 5 жылдан кийин аким болгонго да, чечилгенге дагы кандидатурамды берсем дагы мени дагы чечиши мүмкүн. Биякта мындай демократия деген чоң тамга менен жазылат да, демократия депчи. Ошон үчүн мен мына эч кандай тааныштар болбой, эч кандай бирөөлөр артымдан сөз айтып мага же бирөөлөр акча берип келген жокмун бул жолго. Өзүм эле биздин шаарда жана ошо сирийцтер менен Украинадан келген беженцтер менен иштеп жүрүп, ошолордун жолундан анан биякта акимиятка келип кетип жүрүп, акимиятта отурган депутаттар менен проекттерди сүйлөшүп жүрүп, ошолордун көзүнө көрүнүп, анан бул киши жакшы иштейт экен, бул киши мигрант болсо дагы мугалим экен, государственник экен. Государственник болгондон кийин, значит, бул немецкий паспорту бар. Значит, бул биздин киши дешип, анан колдоп кетишет да. Азыркы ушу шайлоо үгүт иштери жүрүп атат да сиздин партиянын. Анда эмесе ошол штабка барып, ошол шайлоо үгүт иштеринен барып, ошол жерден маек курбайлы, кандай дейсиз? Макул. Баралы. Шаарда айслегенде жылда бир жолу майрам болот да. Базар күндөрү жабык болот негизи Германияда. Анан бүгүн базар күнү ачылып, дүкөндөр ачылып, мондай майрам болуп сатылып, ичкен, жеген нерселер. Анан немистер пиво жакшы көрөт. Пиво ичилет эртең менен кечке чейин. Анан силер дагы жакшы күнгө келип калдыңар бүгүн. Германияда жаан
жайт, бүгүн жаан жок, күн бар. Биздин дагы штаб ачылып бүгүн, штабтын ичинде даярданып, элдерге кофе, кафе, какие-нибудь сладости даярдап, биз аларды күтүп атабыз. Анан мындай бир аз агитация сыяктуу болот да. Үгүт иштери болот, Үгүт иштери болот. Бир аз алар менен сүйлөшүп, алар менен кофе ичип отуруп, алардын суроолоруна жооп берип, анан менин штабымда кишилер менен тааныштырып кетейин силерди. Жүрүңүз анда келели. Бул силердин штаб. Бул биздин штаб. Жакшы жерди таап алдык. Бул штабтын кафе, мурун кафе болчу. Анан мунун кафенин ээси биздин партияны тааныган киши. Анан мен силерге берейин, жөн эле силер мындай жолугуп сүйлөшкөндө бияка келип тургула деп ачып берди бизге. Бул штаб, Бул да биздин штаб. Ошо биякта жүргөн кишилердин баары кандидаттар. Булар кандидаттар. Булар кандидаттар. Биякта турган киши, белый ак көйнөкчөн киши биздин глава, лидер нашей партии. Бияктагы киши дагы мага жардам берип жүргөн, артымда жүргөн киши. Ошол биякта 83 жашында киши кандидируется, дагы 83кө чыгып, мен дагы кандидатурамды жазайын деп. Ошентип эле депутаттар иштеп, өзүлөрүнүн жумушун бирөөлөрдү алып келип иштеттирбей, өзүлөрүбүз иштеп жүрөбүз. Лидерим менен тааныштырайын. Ооба, жүрүңүз. Хантио, Аксель. Аксель Райш, биздин партиябыздын лидери. Wie die Straßen gebaut werden, und da waren natürlich nicht die große gesetzgeberische Entscheidungen getroffen. Бияктын районный партиянын иши каякта кайсы школ салынат, каякта кайсы жолдор салынат, каякта кайсы мост салынат. Ошондой нерселердин суроолорун чечебиз да. Мындай чоң политикадагыдай эмес. Аякта чоң суроолор чечилет, а биякта кичинекей суроолор биздин эле райондун суроолору чечилет. Teilweise auch leider in der CDU fällt, und deshalb ist es sehr wertvoll und ganz prima, dass sich die Frau Büyük engagiert bei uns, und sie passt hervorragend zur CDU, ist eine Bereicherung für die CDU. Danke. Аябай узун болуп кетти. Эң биринчиси, мен жанагы айтып бергендей эле, христианская партия болсо дагы фрау Büyük очень хорошо подходит к нам дейт. Өзүнүн жашаган жашоосу, көз карашы дүйнөгө консервативная ана дейт. Эми мусульманчылык болсо дагы консервативность бар дейт. И это консервативная партия. Она целеустремленная, она ответственная. Она ставит цели, и она не хочет переделать Германию, а Германию построить по новой. И это нам нужно, дейт. Мы рады, что она у нас, с нами, и я уверен, что она пройдет. Пусть он расскажет о вот этих гейиктерди кандай куткарганын. Erzähl mal über dein Schwabenkids. Schwabenkids, also Schwabenkids ist ein privates Engagement von mir. Ja. Wir haben hier sehr große Probleme. Im Frühjahr werden die Wiesen gemäht. Jetzt ist im Moment, also heute Morgen waren wir unterwegs um 4 Uhr. Und die Tiere werden also von den Mähwerken schwer verletzt, und wir holen die vor der Maat raus und retten die Tiere damit. Ja. Und wir haben mittlerweile knapp 300 Mitglieder, also auch sehr viele Leute helfen dort mit. Und man braucht die Leute auch nicht bitten, sie sind sehr gern dazu bereit, auch in der Natur mitzuhelfen. Бул кишинин программасы, проекти касуляларды куткарышат буларчы. Азыр бир 2 жумадан кийин касулялар чыгып баштайт. Анан аларды жана жер иштеткен кишилер чөбүн чабыш үчүн токой талааларына чыгып, анан касуляларды да чабып кетишет да. Анан ошолорду чаппаш үчүн чөптү чабаарда телефон ачышат буларга. Биз чабабыз бүгүн биякта мынча гектарды деп. Анан эртең менен саат 4-тө туруп, ошо касуляларды таап, анан ошо жаткан жеринен чыгарышып, анан аяктан анан чөбүн чабылгандан кийин кайра жаткан жерине алып келип коюшат. Жасаган аракети менен
өзгө жерде депутаттыкка талапкерлигин коюп жаткан Раушан айымдын кесиптештери алдында кадыр бактуу, сый урматка татыктуу экенин көрүп чындыгында абдан кубандык. Шайлоого даярдыктар үгүт иштери тууралуу маалымат алып, шона Раушан айымдын унасы менен Айсленген шаарын кыдырып жөнөдүк. Негизи эле немистер аракетчил кишилер да, жалкоо киши жок, эртең менен эрте туруп иштейли деп эметишет. Анан хоббилери аябай көп, хоббиге эме беришет, баа беришет. Бул да Айсленген деген шаар, чоң шаар, биякта дагы 50 миң чактуу киши бар. Бияктын миграционный эмеси 60%. 60%. Биякта дагы көп да эмнегедир. Биздин школдо деле менин классымда 8 окуучу бар болсо, 8'in 6'сы миграционный эмеси бар. Историясы. Бир класста канча бала окуйт? Менин классымда 8. 8. Санайым, биздин маегибиздин уландысында сиздин кесибиңиз жөнүндө сүйлөшмөкчүбүз. Сиз мугалим болуп ушул көптөн бери ушул жакта иштейт экенсиз. Ушул өзүңүздүн жумушуңуз жөнүндө, анан ушул мектеп жөнүндө айтып берсеңиз. Мен биринчи образованием воспитательница болуп окугам 6 жыл мурун. Анан аякта садикте деле иштеп атканда мындай особый бир балдарды көрчүмүн да. Аябай тентек болгон балдар, же болбосо гипоактивный балдар. Гиперактивный балдарды, же мындай келип анан үйүндө болгон нерселерди даттанып, мамам тигиндей кылды, папам тигиндей кылды дегендер да бар бияктачы, урушту деп, же болбосо папам мамамды түртүбүйдү дегендер. Анан ошолорду аябай угуп ичиме эметип жүрчүмүн да. Анан садиктин ичинде эле өзүм ошо 3 баланы бөлүп группадан, анан алар менен бир башка бир проект кылып жүрчүмүн. Анан садиктен биздин ведущий айтты, сиз ошондой бир окуу бар, сиз кетип окубайсызбы, же болбойсузбу депчи. Ошо анан барып окудум дагы, 4 жыл окуп, анан мугалим болдум. Мугалим болгондон кийин болгон школдордо, начальная школа, средняя школа, орто мектепте же гимназияда иштечү мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Бирок бул мектепти билип, ойлонуп чечтим да. Эмнеге десем, биякта 72 бала окуйт. Алардын баары үйүндө опекунство тартып алган да балдарды. Аябай кичинекей чагынан баштап оор жашоо жашашат. Кичинекей чагынан баштап мындай башталган алардын жасаган шаги оор келген да аларга уже. Анан аларга жардам берейин. Кыргыздардын боорукерчилиги бар да. Немистерде андай нерсе жок, андай негизи эле буларда мындай бир аз муздагыраак эмоциялысы бар да. Анан мугалимдер болсо мындай мугалимдик дистанция дешет да. Ошону жашашат булар аябай. Мен келип сабагымды өтөм, бүттү. Андан тышкары эчтекем жок депчи. Мен болсо мен үчүн сабак бир аз мындай муаген бир аз эмерек да. Второстепенный. Бул балдар деген опекунстводан келди, аябай оор нерселерди көрүп келген балдар, өлүмдү көргөн балдар, Сириядан качып келатып, алардын көзүнчө эне атасын өлтүрүп салган балдар, же үй бүлөсүндө экстремный насильство көргөн балдар, стресс алган балдар, анан уже же бир 10 жашында өзүлөрү алкоголь, наркотик консумировать эткен, в общем, трудно воспитаемые дети, да. Анан алардын баарын мен да Кыргызстанда көргөм да. Бизде андай нерселер дагы эле бар. Андай нерселер менен чоңойгом өзүм. Ошон үчүн мен буларды түшүнгөн үчүн, по-моему, биякта жакшы эле жердемин го деп ойлодум да. Жакшы эле выбор кылыптырмын.
Укманыбыз педагог катары педагогиканын бардык бөлүмдөрүн колдонот. Маселен, педагогикалык теория менен балдар психологиясынын негиздерин айкалыштырып колдонуп, окуучунун ички дүйнөсүндө эмне болуп жатканын сезет, туят. Ошон үчүн дагы ар бир окуучусун өзгөчө жакшы көрүп, алар үчүн кабатыр болот. Классымды башка бирөөгө бергим келбейт. Алар менен тил табышып, аларга мындай сүйүмдү көрсөтүп, керек болсо катуу сүйлөп, керек болсо азыраак, анан алардын ою менен болуп анда-санда. Анан даже бир канча балалар үйүнө кетип атканда автобус келип алып кетет буларды. Жолдо жоголуп кетиши мүмкүн. Же болбосо жолдо бир машина сүзүп кетиши мүмкүн. Же болбосо өзүлөрү барып бирөөнү согуп салышы мүмкүн деп, ошо булардын безопасностьын сохранять этиш үчүн автобус алып келет, автобус алып кетет буларды. Анан автобус келгенде үйгө баргым келбейт дешет да. Үйү жок булардын. Же энесинин колунда жашайт, папасы бир терапияда болот. Же буларды убактылуу баккан үй бүлөдө болушат. Ошондой. Канча баланы окутасыз ошондо сиз? 8 баланы окутам. Класста 8 бала бар. 8 баланын 6-оосу миграционный балдарда. Сириец бар, бир 2 түрк бар, бир поляк бар. Ошондой ар кандай өлкөдөн, улуттан келген балдарда. Анан бул мектеп ошондо мамлекеттин эсебинен курулган да? Буну мамлекет каржылайт. Буну мамлекет каржылайт. Биз мугалимдерди да мамлекет каржылайт. Мугалимдерге жардамчылар бар. Биз жалгыз иштебейбиз класстын ичинде. Эмнеге дегенде балдар агрессивный балдар болушу мүмкүн. Өзүңдүн безопасностьың үчүн жаныңда дагы бир жардамчың болуш керек. Ал жардамчы опекунстводан келип жаныңда иштейт да. Ал болсо мен менен чогуу биздин класста менин дагы жардамчым мугалим бар. Мен бармын. И дагы бир жардамчыбыз бар. 3 киши 8 бала менен иштейбиз да. Анан ал жардамчыбызды болсо бир үй бүлө өзү төлөп алып келип беришет да, менин баламды карасын деп. Ошондой. Кайсы сабактардан сабак бересиз? Немис тилинде, математиканы, спорт. 3 сабактардан булар. 3 сабак берем, бирок Германияда мугалимдер дефицит болгон үчүн аябай чоң дефицит биякта. Кээде бүт сабактарды беребиз. Канчанчы класска чейин буларды окутасыздар? Анан кантип булар кийин жумушка орношуп иштеп кетет да? Биринчи класска келгенден мурун инклюзия деген бир мугалимибиз бар. Эме барып диагноз коет да, садикке барат. Садикте ошол баланы наблюдать этет, анан диагнозун коет, мындай экстренный экен, же болбосо бияктан иштей алабыз депчи, терапист сыяктуу ал мугалимибиз. Барып анан ошо жазып келет протоколун бизге, анан биз отуруп сүйлөшөбүз, келсин дейбиз. Эгерде жер бар болсо, биякта да жерде дефицит, анан бизге биринчи класска келет. Анан биринчи класстан кадимкидей эле биринчи класстан 4-чү класска чейин начальная школа, 4-чү класстан 6-7-чиге чейин средний болуп, эмнеге 6-7, кээ бир окуучулар бир классты 1 жылды 2-3 жыл окушат. Алар ошо жана стрессовый эмеден кийин бир 3-чү класста дейин бир 10 жашында баланын көзүндө аябай бир жаман бир нерсе жашарса, мээсинде көп нерсени өчүрүп салат. Же сүйлөбөй калат, же бирөөнү тааныгысы келбей калат, же окуй албай калат, жаза албай калат. Ошондой бир моментальный стёрка болот да. Ошол балдарды анан 1-2 жыл анан бир класста калып, бир мугалим менен анан ошо өзүнүн кайра келген классына жиберебиз да. Ошон үчүн 6-7 класс мындай вариационно да. Анан 7 класстан кийин 11 класска чейин 10-чу дейт биякта эме дешет, бир
профессия үйрөнүшөт да. Аларды мындай кесип алышат, бирок ал кесип дегенде булардын башында эле мындай оор немемен баштаган үчүн алар мындай высшее образование ала алышпайт. Ошон үчүн кесип эле үйрөнүшөт. Кесип дегениң бакчада иштегендер, жана прачечныйда иштегендер, же болбосо жана жер менен иштегендер, мал менен иштегендер, ошондойлорго барып анан иштешет да булар балдар. Аларды биз анан менин 8-класстан баштап 2 жыл үйрөтөбүз. Алар менен дагы ошондой проекттерге барабыз. Например, мисал мен бир жума мурун бияктан да газетадан чыктык. Мен классым менен газетада чыктык биякта. Газетада, редакцияда буларга бир стажировка сыяктуу жол бердим да. Редактор менен сүйлөшүп, келсин, көрүшсүн. Не обязательно мындай окуусу, жазганы билбесе да, башка жумуштар бар редакцияда. Для них это мотивация деп, анан ошо редакцияга барып, редакцияны көрүп келдик. Анан редакциядан жакшы экен деп анан жанагы газетаны чыгарган жердер бар да. Аякта дагы туруп иштеш керек алар. Анан ошо копия, ксерокопия, прессадан ошо жака барып анан ошол жакта көрөбүз. Стресс алган балдар менен негизи иштөө кандай экен? Булар кантип башка жөнөкөй балдарга карап өзгөчөлүгү болот? Анан буларга мындай мээримдүүлүк керекпи? Сиз өзүңүз кандай сезесиз өзүңүздү ушулар менен иштешкендечи? Күндө үйдөн чыгып атканда менин эле классымда эмес, башка класста балдарды ойлоп чыгам. Бул көчө келип эмнеге ошондой деди деп. Анан барып, анын мугалимиме айтам, мондай уктум, эмнеге антип сүйлөп атат депчи. Мен өзүм Кыргызстанда жокчулукту көрдүм. Өзүм эрте иштеп, андай нерселерди кошуна колоңдо көрөсүң, тууган тушканда көрөсүң. Насильство деген дагы эле бар Кыргызстанда. Ошон үчүн мен оюм буларды дагы мындай башкача бир мындай подходум бар да бул балдаргачы. Жакшы көрөм аябай буларды. Аябай жакшы көрөм. Каждый мындай келатып үйдөн чыгып жумушка келгенге чейин мен буну кандай кылсам, бул эмнеге көчөм мынтип тиги бала менен урушуп кетти. Аны деген көбүнчө мугалимдер ой булар уша беретти деп коюшат. Мен барып кайра эртесин алар экөө менен сүйлөшөм. Анан карасаң бир болбогон эле нерседен болот экен. Особый болгону менен аябай чоң жүрөгү бар булардын. Потому что аларга жетпеген нерсени издешет башка бирлеринен. Же болбосо ошо кылган нерселери менен, агрессиясы менен они показывают, помоги мне депчи, мага жардам бер депчи. Кыйкырышып, урушуп, көчөдө кылган мындай кылыктары жардам бер деген нерсе да булардынчы. Анан между этим дагы мындай психологический «Кто я» деген семинарларды, жана негизи эле өзүңдү өзүң өнүктүр деген семинарларды посещать этип жүрүп, бул балдарды дагы жакшы түшүнөсүң да. Эмнеге мындай деп, анан үйрөнсүн, это жизнь дегенде эмес, аны мен үйрөтүшүм керек буларга. Бутка турганга, кийин биякта бир баланы милиция менен алып кетишкен. Анан бир жума жок болду. Его школго келбейт дагы деп атат. Бирок ага деген бир башка бир эме керек да, жол керек да. Ал баланы бияктан алып кетип калып каяка бересиң? Анан көчөдө калабы бала. Анан ошо мугалимдер билис, азыр кайра келди, 2 саат келет ал бала бияка школго. Сүйлөшүп көрсөң, жооп бала. Анан чего тебе тут не хватает десең, тепла дейт. Мээримдүүлүк, үйүндө көрбөгөн же такыр энесинин, папасынын мээримин көрбөгөн, аларды түшүнбөгөн үй бүлөдөн келишет да булар.
Ошонайым, маегибиздин уландысында шайлоо жөнүндө сизге суроо бергим келип турат да. Негизи эле Германияда шайлоо системасы кандай түзүлгөн? Биякта биздин областтын районундагы шайлоону айтып берейин мен силерге. 5 партия чыкты. 5 партиянын ичинде 20 кишиден 100 киши кандидатурасын берди азыр. Партиялар, христианская партия менин партиям, свободные избиратели деген партия, партия зеленых, социальные демократы и альтернатива для Германии деген партия бар. Альтернатива для Германии деген партия эң эле опасный партия. Алардын жанагы Гитлердин жашаган идеологиясын бияка алып келгиси келген кишилер да алар. Ошол 5 чоң партия кандидатурасын беришти. 22 миң киши жашайт биякта биздин шаарда. Демек 1000 кишиге бир жер берилет. 20 киши отура алат, 20 депутат жерде. Жарымы 10 кишиден, бир партиядан 10 киши кириши мүмкүнчүлүгү бар. Партияга мүчө болуш үчүн кайсы критериялар менен булар алат экен? Ошол жөнүндө да айтып берсеңиз. Партияга мүчө болуш үчүн ликвидация дейби, жана рекомендация керек. Соттон, главный соттон кагаз жазып беришет. Тазасыңбы же судимостьтың барбы депчи. Ошол керек. И самое главное, биякта жашашың керек. Тилин билишиң керек, сүйлөшө алышың керек. Булар менен политикада бир аз политика эмне болгонун билишиң керек. Кайсы партияда болгонуңду, эмнеге бул партияда болгонуңду билишиң керек. Аябай мындай образование, анан билим, иштеген жериңе булар маани беришет да. Анан эгерде бир жерде эч жерде иштебесең, билимиң жок болсо, ошондой эле карашат да. Анда биякта эмне кыла аласың дегендейчи. Анан ошо билимиң менен, иштеген жериң менен, анан барып, анан мен мугалиммин, мен балдар менен иштей алам, анан десең, макул деп анан башка көз менен карашат да. Бирок ошо жана судимостьтан, соттон келген тазалыгың болуш керек да. Партиянын ичинде, ошо курамында негизи эле, мисалы үчүн кандайдыр, орусча айтканда взностор болот экенби буларда, или кандай экен? Бул акча каражаттар кандай келет? Акча каражаттар негизи эле бүт партиялар Германияда пожертвованиядан жашашат. Өзлөрүнүн банковский счету бар булардын. Анан биз, члены партии, пожертвование кылабыз. Мы когда входим в партию, бир айда 4-5-6 евродан баштап, тетиги дагы 1000-2000 миллион еврога чейин пожертвование кыла аласың. Мындай азыркы мындай кандидатурада депутат болом деген жолдо акча кереги жок. Мындай жолдо сен өзүңдү билип, өзүңдүн билгениңди, жолуңду чечип, мен мондаймын, мен мону кылам деп турсаң, сени колдоп кеткен кишилер бар, болот. Бирок мен бир тыйын дагы бере элекмин. Бирөөгө акча берейин, бирөө жардам берсин, мен сага муну берем деген жок биякта. Жолдошум Энгин, Германияда төрөлгөн, чоңойгон түрк. 15 жыл болду. 15 жыл болот бул жылы. 2 балабыз бар, бир кызыбыз, бир
уулубуз. Бактылуу, биримдик бир үй бүлөбүз деп айта алам. Бири-бирибизди өзүбүздүн оор заманыбызда таап, ошо ойдон артыбызда мындай жана орустардын пословицасы барбы, за сильным мужчиной стоит сильная женщина дегендейчи. Мунун жолун мен артында турам. Эңдин да менин артымда турат. Эмне кылсам дагы жолдоп, колдоп артыңда турам. Жыгылсаң поддержу, поставлю на ноги обратно депчи. Ошондой. Энген мырза, кантип экөөңүздөр таанышып калдыңыздар? Биринчи таанышканыңызды билесиз, ошол жөнүндө айтып бериңиz. Tanışmamız bir sürpriz oldu. Zaten ilk görüşte gördüğümde benim böyle bir eşim olmasını istiyordum zaten. Tanıştıktan sonra zaten uzun sürmedi. Hemen zaten evlilik karar verdik, evlendik. Kırgız kızları nasıl buluyorum derseniz iyiler, hoşlar, biraz da dominanttır ama yani ben bu hayatı seviyorum, yani eşimle beraber seviyorum. O bana nasıl destek veriyorsa ben de ona destek veriyorum her yönden. Биздин таанышканыбыз biraz күтүлбөгөн сюрприз болду. Көргөнүмдө эле жактырып, анан көп убакыт өтпөй эле үйлөнөбүз деп чечип, анан үйлөндүк. Кыргыздардын кыздарын бүт барын тааныбайм. Алардын кыздары кандай болгонун айта албайм. Кыргыздын кызы бир эле кызы, ошон үчүн күчтүү. Максатын коюп, ошо максатына жүргөн. Уверенная в себе, өзүнө өзү ишенген, өзүнүн күчүнө ишенген, ар дайым менин артымда турган, жанымда турган кыз. Раушан айым, негизи эле сиздин ушул аял катары кыялдарыңыз орундалдыбы? Анан келечектеги дагы кандай кыялдарыңыз бар? Сонун суроо. Күткөн эмесмин мындай суроону. Аял катары ойлогон кыялдарым бүт бары орундашты. Эң эле маанилүү жашоомдо болгон нерсе үй бүлөм. Жолдошум, 2 балам, ден соолукта экөө. Мындай хороший тим, мындай эмебиз да, бири-бирибиз менен сүйлөшүп, суроолорубузду чогуу чечип, максаттарыбызды коюп, чогуу төртөөбүз чогуу ал максаттарды кандай жетебиз. Мисалы мен азыр бул политика жолунда баратканда дагы өзүм эле мен муну кылам дебей, жолдош менен отуруп сүйлөшүп, поддержка бересиңби? Как ты на это смотришь? Тем более христианская партия деп анын баарын за и противти взвешивать этип, анан аны чечтик. Андан кийин балдар менен сүйлөштүк отуруп. Балдар менен мындай жолду барам. Азыр өтүп кетпесем дагы мамаңар аябай эле биздин жерде таанылып калат. Андай нерсе менен жашай аласыңарбы? Бирөөлөр келип анан каты сөз айтышы мүмкүн. Школдо же болбосо бир жерлерде, клубда келип мамаң бир может она не пройдет дегендер нерселер менен аларды мындай готовить этип болобу десем болот. Сен мага только аларды кантип каршылайм үйрөт деди да. Ошентип анан экөө да макул деди, ошол жол менен кетем. Же болбосо жолдошумдун башка бир максаттары болсо анын артында туруп.
алыста жүргөн биздин мекендештер негизи эле жарандардын Кыргызстанды ойлогондо жүрөгү көбүрөөк согот да, анткени көп переживать этет дегендейчи. Анан сиз мына Кыргызстандын келечегин кандай көрөсүз келечекте? Кааларым Кыргызстанда жашаган биздин акылдуу, билимдүү, өзүн билген, өзүнө ишенген, күчтүү жаштарыбыз ошо Кыргызстанда калып, биздей чет мамлекетке чыгып кетип калып, чет мамлекеттен өзүлөрүнүн келечегин издеп, ошол жактан келечек курбай, ошо азыр Кыргызстандагы келечекти Кыргызстандагы азыркы биздин кишилер колдоп кетсе деп ойлойм да. Урматтуу кыргыз мекендештерим, силерге эң биринчи жерде билим тилейм. Экинчиси китеп окугула. Үчүнчүсү дүйнө жүзүндө эмне болгонун, дүйнө жүзүндө кандай китептер окулат, дүйнө жүзүндө билим кандай алынат, дүйнө жүзүндө болгон чоң кишилер, Альберт Айнштайн сыяктуу ошолордун историясын окуп, мындай социальный медиа деген дагы туура жолго колдонулуу деп ойлойм. Биздин Кыргызстандын природа, биздин Кыргызстандын табиатын колдогула. Бияктан туристтер барганда, мен өзүм эле турист болуп барып калганда, аябай жүрөгүм ооруйт, андай көлдүн жээгин, тоодо жаткан нерселерди көрүп алып, көбүнчөсү эле көзүм менен көрөм. Биздин эле кыргыздар барып, биздин табиятыбызды ушунчалык кирдетип кетишет. Анан туристтер барып алып таң калышат, эмнеге депчи. Ошо табиятыбызды коргула. Биздин табиятыбыз негизи дүйнө жүзүндө эң кооз табият. Ошол китеп окугула, социальный медиадан алыс болгула, мени бияктан көрсөңөр дагы. Социальный медианы туура жолго колдонгула деп тилейм. Раушан айым, сизге чоң рахмат. Ушул Германия өлкөсүндө, Штутгарт шаарында ушул атайын биздин мекендештер долбооруна маек бергениңиз үчүн. Бүгүнкү маегибиз биздин элибизге, жаштарга кызыктуу болду деп ойлойм. Анан биздин компаниянын атынан кичинекей белектерди кабыл алып коюңуз. Бул Кыргызстандын атайын шоколаддары, Кыргыз шоколад компаниясынын сизге мына 3 түрдүү шоколад. Бул шоколаддарды мен билем. Тем более. Сонун. Анан бул Door Life Media YouTube каналынын атынан биздин кичинекей белектерибиз. Фирменный брендовый номер. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге.